Kırgız dili. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен, Мерим Момбековна. Бүгүнкү сабактын темасы кең жана кууш үндүүлөр. Кең обозначает широкие, кууш обозначает узкий. Үндүүлөр это гласные. Үндүүлөр а, о, ö. Демек, кең үндүүлөрдү айтканда жаагыбыз кең ачылат. Кууш үндүүлөр и, у, ү. Кууш үндүүлөрдү айтканда жаагыбыз кууш уруп калат. Кең үндүүлөр менен кууш үндүүлөр бир сөз ичинде үндөшө келишет. А менен үндөшөт. Арык. Биринчи муунда а, экинчи муунда менен и үндөшөт. Эчки. Биринчи муунда экинчи муунда и. О менен у үндөшөт. О тун. Биринчи муунда о, экинчи муунда у. Ö менен ü үндөшөт. Өрүк. Биринчи муунда кийинки муунда ü. А менен у үндөшөт. Аруу. Биринчи муунда а, экинчи муунда у. Менен тескерисинче менен а. Биринчи муунда келип, кийинки муунда а келет. Ынтымак. И биринчи муунда и келсе, кийинки муунда келиши мүмкүн. Ийне. Биринчи муунда кийинки муунда келет. Үкөк. Биринчи муунда кийинки муунда о келет. Коңгуроо. Коңгуроо деген сөздө биринчи муунда коң, о кең үндүү. Кур, кууш үндүү. Ро, о кең үндүү. Улан, биринчи муунда кууш үндүү, экинчи муунда а кең үндүү. Демек, бир кең үндүү менен кууш үндүүлөр сөз ичинде үндөшө келет. Бул сингармонизм закону деп аталат. Кыргыз тилинде үндөштүк мыйзамы, сингармонизм закону жакшы сакталган. Сөздөрдүн мааниsin түшүнөлү. Арык, худой. Өрүк, үкөк. Үкөк бул ун салынуучу, буудай салынуучу ящик десек болот. Үкөк это ящик, который положим мука, зерно. Ынтымак. Бүгүнкү сабактын тапшырмасы. Кең жана кууш үндүүлөрдү жазабыз. Ынтымак, арык, өрүк, улан, үкөк деген сөздөрдүн котормосу менен жазып жаттайбыз. Саламатта калыңыздар.